Почти бирдей эле да 90 алып кетти. Бирок көпчүлүгү 90% ушу 630 алып кетишет. Максат Үмүталиев быйыл 70 гектарга жүгөрү эккени турат. Эми дыйкан түшүмүн ички рынокко гана эмес, экспортко чыгарууну максат кылууда. Акыркы 5 жылдан бери чет элден алынып келинген гибриддик үрөндөрдү гана себет. Былтыр 1 гектардан 12 тоннадан ашык түшүм алган. Бул жылы 70 гектардан 1000 тонна түшүм алууну пландап жатат. Анын 800-ün экспортко чыгарууну көздөөдө. Түшүмдүүлүгү боюнча жакшы экен. Могу лимагрейн ысыкта кээде кургакчылык болуп калат, биздин погода жаратылышы болгондо ошого туруштук берет. Сепкенде жакшы эле урожай берет, 10 тоннадан 15, жакшы жаанчыл болуп калса бир 20га чейин барып калып атат. Быйыл эми 70 гектардан бир 14-15тен алганда бир 100 1000 тоннага чейин үмүт кылып атабыз. Экспортко бир 800-ün чыгарсак 200-ün өзүбүзгө алып калабыз го. Ысык Ата районунда 10 000ден ашуун гектар жер болсо, анын 3000 гектарга жакынында лимагрейн үрөнү себилүүдө. Ал аймактын климатына төп келип түшүмдү мол берет. Анын агромаркетте 12ден ашык түрү бар. Мындан сырткары бул жерде жашылча жемиш үрөндөрүнөн баштап жер семирткичтер, өсүмдүктөрдү коргоо каражаттары да сатылат. Лимагрейн келгенде бир 5 жылга чукулдап калды. Муну дыйкандар уже көрдү, түшүмдүүлүгүн көрдү, сапаттарын көрдү, анан ошон үчүн жакшы алып атышат да. Андан тышкары биз дагы жана фьючерсный контракт дегенди киргиздик. Бул фьючерсный контракт деген дыйканга, дыйкан менен түзөбүз. Ал дыйкан бизден үрөн алат, жер семирткичтерди алат, анан кийин средства защиты растений, химиядан алат. Анан бизден алганда биз болсо аны минимум 15 сомдон кайра алабыз да, кабыл алабыз. 1 гектардан 5 тоннаны. Фьючерс келишим аркылуу дыйкандар жүгөрүнүн килограммын 15 сомдон кем эмес баада сата алышат. Базар баасы төмөн болсо да түзүлгөн контракттык негизде көрсөтүлгөн суммада төлөнүп берилет. Келишим лимагрейн жүгөрү үрөнүн алган жер иштетүүчүлөр менен гана түзүлөт. По результатам прошлого года мы очень довольны. 2 жылдан бери лимагрейн компаниясынын жүгөрү үрөнүн сээп келе жатабыз. Өсүмдүүлүгү аябай жакшы экен. Быйыл 30 гектар жүгөрү айдап, фьючерс келишимин түзөйүн деп жатам. Күзүндө кардар издебей түшүмүмдү сата алам. Бул келишим дыйкандарга кепилдик берет. Удобрений и химическая защита растений. Фьючерский договорду азыр деген жаңы түзүп баштап атабыз, уруктарыбызды санын билип, потому что жаңы эле былтыркыга караганда кичине жерлерибизди, ФПС жерлерибизди быйыл эле алдык да, кечирээк болуп калды. Ошон үчүн жаңы дагы түзөбүз барып. Экспортко буйруса, азыр деген бир 20 гектардыкын договор кылабыз, гектарына 5 өзлөрүнүн условиялары бар, бай дыйкан. Ошолор менен түзүп, калганын мындай рынокко кетет, өзүбүздүкүнө, калганы экспортко чыгат. Учурда 100дөн ашык дыйкан фьючерс келишимин түздү. Эми бул контракттын алкагында дыйкандар сатууда кыйналбайт. Ошондой эле Бай дыйкан компаниясы быйыл 200 000 тонна жүгөрүнү Кытайга экспорттоо келишимине кол койгон. Андыктан дыйкандар кооптонбой аталган өсүмдүктү эге берсе болот. Сакталышы жакшы болот, анан берки немелер да бар да, вредительдер болбойт да. Көбүнчө мындайда напольный храненияга караганда бул туура негизи деп эсептелинет да. Бул кампанын көлөмү 5000 тонна да. Ар бир бочкасы 105 тонна. Бул жерде 24 бочка турат. Постоянно циркуляция кылып турабыз. Бир бочка бош турат. Анын бочкадан бочкага, мисалы, бир күндө бир бочка айдалса, мисалы 4-5 саат кетет бир бочкага, мисалы 105 тоннаны. Андан эрте деле бирок биз жайрак коебуз. 4-5 саатта. Күнүнө 2 бочка айдап турсак эчтеке болбойт. Тура берет. Ал эми сиз көрүп турган бул жер жүгөрү данын сактоочу элеваторлордун бири. Дыйкандардын ыңгайлуулугу үчүн мындай дан эгиндерин сактоочу кампалардын санын көбөйтүүнү мерчемдеп жатышат. Элеватордо дан эгиндери тазаланып, кургатылып 14% нымдуулук менен кармалат. Мында 3 жылга чейин сактоо мүмкүн. Кытай кампасы ачылгандан бери ал жерде кытайлар менен 200 000 тоннага контрактыбыз бар. Дайын ал. Негизи мисалы биздин потенциал, Кытайдагы потенциал 1 миллион тоннага барат да негизичи. Бирок 1 миллион тонна азыркы күндө мисалы кыйналып калабыз да. Азыркы күндө биз 200 тоннага контракт түзгөнбүз. Бизде дайын бар. Ошо 200 000 тонна биз чыгарсак болот Кытайга. Дайынбыз да, буюрса. Эми бул дан эгиндери Кытайдын ички базарларына экспорттолот. Жакында эле Кызыл Суу автономиялуу облустун Угулчат районунда Кыргызстандын көзөмөл кампасы ачылган. Жылына 1 миллион тоннага чейин дан азыктарын кабыл алуу мүмкүнчүлүгү бар. Иният Эргешева, Мирлан Жаныбеков, ЛТР, Бишкек.